Бишкекте тазалыктын сууга агып кеткен дагы бир жумушчусунун сөөгү табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тазалык ишканасынын 30 декабрда жылуулук борборундагы техникалык каналына агып кеткен дагы бир кызматкеринин сөөгү табылганын билдирди. 31 декабрда издөө иштери улантылып, ага 150 киши тартылган. Алардын 90-ы куткаруучусу, 30-у милиция кызматкерлери жана Бишкек шаардык мэриясынын 30 кызматкери. Издөө иштери өзгөчө кырдаалдар министрлигинин орун басары Эрнест Жусупов координациялап жатат. 30 декабрда эртең менен Бишкектин тазалык ишканасынын 3 кызматкери Свердлов районундагы жылуулук борбордун техникалык каналына агып кеткени маалым болду. Алардын биринин сөөгү ошол эле күнү табылып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Бишкекте турак үйдөн өрт чыкты. Бүгүн 31 декабрда Бишкекте турак үйдөн өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалымдалгандай, тилсиз жоону өчүрүүгө жалпы 5 күчүрмөн эсеп жана штаб тартылды. Садыр Жапаров жаңы жылды кантип тосот? Президент Садыр Жапаров жаңы жылды Кыргызстанда үй бүлөсү менен, жакындары менен тосот. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз катчысы Аскат Алагозов билдирди. Ал кошумчалагандай, эс алуу күндөрүндө президент министрлер кабинетинин төрагасы жана орун басарлары менен башка мамлекеттик структуралардын жетекчилери менен байланышта болот. Түнкү рейдке чыккан учурда бул урматтуу жаран 18ге чыктыңыз беле байке? 18ге чыга элек болуп, айдоочулук күбөлүгү жок. Жана кара кетсек, буяктан Бишкекте жүк ташуучу унааны айдаган өспүрүм аныкталды. Бишкекте түнкү рейд учурунда жүк ташуучу унааны айдаган өспүрүм аныкталды. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматынын башкармалыгы билдирди. Анда маалымдалгандай, жол милиция кызматкерлери Mercedes-Benz үлгүсүндөгү жүк ташуучу унааны токтотушкан. Ал учурда айдоочуда айдоочулук күбөлүк жок экени аныкталган. Ал фирмалардын биринде иштеп, жүк ташып жүргөнүн билдирген. Кийинчерээк ал өспүрүм экени такталган. Аталган факты боюнча укук бузуу жөнүндө протокол түзүлүп, унаа айып коргоого коюлду. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров орус президенти Владимир Путиндин Новгород облусундагы мамлекеттик резиденциясына жасалган чабуулу тууралуу кабарларга терең тынчсыздануусун билдирди. Бул тууралуу Жапаровдун маалымат катчысы Аскат Алагозов Facebook'тагы баракчасы аркылуу билдирип, бул Украинадагы кризисти жөнгө салуу боюнча учурдагы сүйлөшүү аракеттерине доо келтирет деп жазды. Мунун алдында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 29 декабрга караган түнү Украина дрондор менен орус президенти Владимир Путиндин Новгород облусундагы резиденциясына чабуул жасоого аракет кылганын жар салган. Ал чабуулдарга 91 дрон колдонулуп, алардын баарынын мизи кайтарылганын билдирген. 1 январга карата Кыргызстан боюнча аба ырайынын божомолу. Кыргыз гидрометтин билдирүүсүнө ылайык, Түнкүсүн Чүй, Талас облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Күндүзү Чүй, Жалал Абад, Ысык көл облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт.